Смирно. Равняйся. Смирно. Направо. Шагом марш. Басқандар не қылыш керек? Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр алыскы Кызылкыя шаарында өзүбүздүн съемкабызды баштап жаткан учурубуз. Заман айтсаң, ушул алыскы ушул Кызылкыяда калктын ушул классика күрөшүнө, мына грек-рим күрөшүнө кызыгуусу кандай болуп атат? Алгачкы суроом ушудан болсун. Эми кандай десек, жакшы, Кудайга шүгүр. Бул жерде баардык условиялар бар. Кандай десем, жылуу, кызыгуулар жакшы. Балдар 9 жаштан, 10 жаштан алабыз. Мисалга соревнованияга алып чыгабыз. Соревнованиядан алып келебиз өзүбүз. Анан бул жерде талыкпай эмгектенип, Кудайга шүгүр, мелдештерден илешип, жакшы результаттарды берип, жакшы балдар. Ийгиликтер жакшы эле болду. Ийгиликтер жакшы, Кудайга шүгүр. Сен өзүң жаш экенсиң да? Өзүң жаш болсоң да, ушу машыктыруучу кызматты аркалап, өзүң мойнуңа жүк алыпсың да, мисалы. Кандай кыйынчылыктар болуп атат? Эми мисалы, мына машыктыруучулуктун дагы жүгү оор да. Туура айтасыңар. Эми бул жерде кандай десем, ата-эне биз кичинекей балдарга как ата-эне, как кандай десем, байкеси бизге ини болуп, ошентип үйрөтөбүз. Андай болбосо балдардын эмесиге жетиш кыйын. Өздөрүнүн кандай десем, өздөрү менен маек кылып, анан кайра эле кыйкырып берсең, анда болбой калат го дейм. Анан мен аба жашмын, Кудайга шүгүр, бирок жетишип атабыз, кыйынчылыктар болот. Эми аны кыйынчылыктарды айта берсең, анда бул жашоо өзү күрөш да. Күрөшүш керек. Күрөшпөсөң болбойт да. Жашоо өзү күрөш. Всё, парпарызмен турабыз. Парпарызмен турабыз. Сол жака жасай. Сол жака. Жакшы, туруп берсең. Так. Жамаш дейр, молодец. Так. Ой, молодец, жакшы. Эми качырга. Дай, качырга. Язык. Жок, перевод, качырга. Нормально? Жасаң. Жакшы. Майда, бул да. Жок, нормально? Качырга. Колдон тартып жазып тизиге отур. Ой, молодец. Мектепке барат, мектептен келет, анан мисалы үчүн түштөн кийин окулган болсо, эртең менен келет дагы, бош убактысын жөн өткөрбөйт да. Ошол менен келип, ушул жерде өзүнүн ден соолугун чыңдап, заман тууралуу өзү дагы көптөгөн жетишкен ийгиликтери бар. Ушул тренердей балдар болсун деп ошого берип атабыз. Өзүнүн жүрүм-туруму, сүйлөштөрү, биякта берип аткан тарбиялары, ошо сүйлөгөн сөздөрү ошол талып келет да. Давай. Ой, жакшы. Давай. Молодец. Эми стоп. Нурок жасалычы. Эки колдон кармап туруп, колтукка. Ой, жакшы. Молодец. Эми сен дайыр. Ой, жакшы. Эртең чоп. Ой, молодец. Машыгып жүргөн убакта билбечимин, мындай машыктыруучум кандай кыйналат, кандай эмеси чарчайт, өзү чарчайт, аны билбечим. Бирок ушу машыктырып баштагандан бери өзүм билип атам, машыктыруучум кандай кыйналып, кандай болуп жүргөнүнчү. Бирок Кудайга шүгүр,
жетишип атабыз бардыгы. Жогоруда айтып кетпедикпи, сен жаш экенсиң, машыктыруучулук кызматтар кылып атасың деп. Мисалы, алдыда сен багынта турган ийгиликтер дагы көп экен да. Сен өзүң кандай ийгиликтерге жетиштиң ушуга чейин? Мен чемпион Кыргызстан болгом. Анан тройкага кирип, международный турнирлерден барып утуп, эми утулганда эле күндөр болгон. Бирок талыкпай эмгектенсең баары келет деп коет го. Талыкпай эмгектениш керек. Ошо жаштарга айта турган советим, талыкпай эмгектенсе баары келет. Баары жок болот. Бирок талыкпай эмгектениш керек, ошол эле. Жок, албетте бул утулбаган адам эч качан бир бийиктикти багындырбайт да. Сен мына машыктыруучулук кесибиң ошол өзүңүн жогорку деңгээлге чыгышыңа тоскоол болгон жокпу азыр учурда? Жок. Мен жетишип атам. Бошобой калып, мисалы жогорку турнирлер өткөндө өзүң бара албай калышың мүмкүн, окуучуларың жөнөтүш керек болуп калат. Кандай тоскоолдуктар жокпу? Жок, тоскоолдуктар эми болот, бирок анча-мынча деле. Анан жетишебиз, бирокчу баарына жетишип атабыз, Кудайга шүгүр. Балдарды деле машыктырып, өзүбүз дагы жетишип атабыз. Өзүбүз дагы барып атабыз. Международный турнирлер, мисалга Тажикстан, Өзбекстан, Россияга дагы барган күндөр болгон. Окуучуларды дагы барып атабыз, насип кылса. Ошол. Азыр мына окуучуларыңын бир аз бар экен. Ушулар менен бир ушул грек-рим күрөшүнүн ыкмаларын биздин телекөрүүчүлөргө көргөзбөйсүңбү? Макул, көргөзөйүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Заман мырза азыр өзүнүн бир чеберчилиги менен ушул ыкмаларды көргөзүп берсе, жаштар ушул азыр кичине болсо да үйрөнүп алсаңыздар болот. Көргөзүп берсеңиз. Ыкмалардын атын айтып койсоңуз. Эми перевод деп коет, перевод. Колдон тартабыз, мисалга тартып туруп, мына сол путубузду артына өтөбүз и жыгытабыз. Бул перевод деп коет. Бул классический борьбада 2 балл берилет. Анан кийин нурок деп коет, нурок. Колду салып атканда, нурок жасайсың. Булга дагы 2 балл. Жерге жыгытсаң 2 балл берилет. Ошону жыгытса 2 балл экен да? Жыгытса 2 балл берилет. Мисалга качырга деп коет, качырга жасалат. Бул 4 балл берилет классический борьбада. Ыкмалардын аткарылышына карата балл жогору төмөн берилет экен да? Если лопатасына түшкөн болсо соперник, ал 4 балл, если сен артына өтүп кетсең 2 балл берилет. Бул мисалга жан башты деле 4 балл берилет. Мисалы ушул жерде бир суроо да. Жанагы күрөшүп атканда таза мындай утулуп калат го. Болду, жеңилди деп эле колун көтөрүп калат го. Ошондо кайсы ыкмалар менен ошентип таза утуп койсо болот? Мисалга качырга жасап туруп, бир качырга жасап же жан баш жасап 4 баллдан 2 жолу бросок болсо 8-0 болуп, чисто технический победа болуп соперникке берилет. Жо бир эле ыкма менен утуп койсо болбойбу? Билме, ыкманы мисалга мына жерден жан баш чаптыңар, мына жерден туша деп коет. Если соперник плечосуга жыгытсаң и 15 секунд кармасаң, уже туша берилет. И чисто технический. Болду, упай наркы упай топтой албай сразу утулат экен да? Упай эле утулат. Далысы жерге тийиш керек. Далысы жерге тийгизип 15 секунд кармаш керек. Дагы кандай эрежелер бар? Мисалга биздики классический борьба деп кой, грек-рим азыр. Илгери классика болгон. Бизде мисалга путтан кармабайт. Бизде белден өйдө. Мисалга көзүгө тукпайсың. Манжасын монтип кайрыбайсың. Бул правилага эме болбойт. Чисто эмеден кармап, билектен кармап төшөсүң. Мен бул залга келгениме 3 жыл болду. Зал бул биздин экинчи үйүбүз эле болуп калган. Залга келип биз ар кандай насааттарды угуп, бизге агайыбыз ар кандай өзүнүн жакшы сөздөрүн айтат, ар кандай жакшы ыкмаларды жасашты үйрөнөбүз. Өзүбүздүн ар бир өзүбүзгө келечекте жакшы максаттарды коюуну үйрөнөбүз. Ошондой эле ар бир мелдештерде бизди агайыбыз ар бир балага өзгөчө бир сөздөрүн айтып, колдоп, үлгү ала турган инсан
мындай кичпейил, ак көңүл ошо агайыбыз карап биз дагы өсүп келатабыз. Ödü. Şöz. Qanchani ko'tarishim kerak? 10'du. 3'tü götürseniz de жетет sizge. Nega? Men birinchi ko'targanda shunday uje. Başında az vesten azırak götürüp başlaşat. Sırada bir Жүздü götürüp olgaç. ha. Deneki küçük kelip qoldi da. Ha, жүрөк нагрузка келип калабы? Götürse жүрөк нагрузка келет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жерде ушул замандын окуучулары, заман өзү ушул жерде физикалык күч топтоо максатта турнирлерге даярданып, спорт шаймандарын колдонуп даярданышат. Заман айтсаң, бул жерде кандай эрежелер менен машыгууну өткөрөсүңөр? Биз эми ОФП деп коет, общий физический подготовка деп коет. Мисалга плечого иштеген, колго иштеген, белге иштеген, ошолорду баарыны, путка иштеген, баарын иштейбиз. Бул эми соревнование, жакшы соревнованияларга даярданып, 2 маал тренировка болуп атканда, мисалга эртең менен зарядка, кийин тренировка, анан кийин подкачка деген болот. Мисалга бир күн кросс кыласың, бир күн подкачка кыласың, ошондой. Ошол даярдыктар менен даярдайбыз балдарды. Мисалы айтып коюшат, жана уруш өнөрүндө ушул мындай качалка деп коет, эми ушул менен машыкса бир аз денеси катып, колдору мына ударлар жакшы чыкпай, кыйынчылык жаралат деп айтышат да. Бул күрөшкө мындай зыян тийбейби? Жок, мисалга андай эмеге кайра наоборот, мисалга бизде классический борьбада өтө физикалык эме керек, анан техника дагы обязательно техника да керек. Техника болбосо күрөштө кыйын болуп калат. Ошо айтканымда ошо техникасы жайлап калбайбы деген суроону бердим. Эме кылып туруп, күч топтоп туруп, анан аны ковёрго чыгарып, ковёрдон эме рабочий мышцага айландырасың да, рабочий күчкөчө. Если көнүгүүлөрдү аткарат экенсиңер да ал жакта жумшартып. Темирди көтөрө берсең, сиз айткандай, ошентип прямой чыкпай калышы мүмкүн, кыйналып калат. Огучучу. Ушул биздин агай өзү да абдан көп деңгээлдерге жетишкен. Биз дагы ушул агайыбыздай болуп, чоң ийгиликтерге жетишти каалайбыз. Ушул биз дагы кечигип келбей койсок, каттык жазалайт. Абдан мындай башка кайталанбаштын аракетин кылабыз. Ооба, бул агайыбыз өзү абдан күчтүү барет. Биз дагы ушул заман агайыбыздай болуп, күчтүү балбан болуп чыккыбыз келет. Ошол себептерден заман агайга келип, машыгып жатабыз. Заман айтсаң, ушул мисалы кайсы эле спортто болбосун, тамак ичүү эрежелерин да сакташат да. Силер кандай карайсыңар ал жакка? Биз окуучуларыбызга айтабыз, мисалга тренировкадан алдын 3 саат алдын тамактаныш керек. Если тренировкадан 3 сааттан кечирээк тамактанса кыйналып калат, эртерээк тамактанса жанагы мисалга жеген тамагы эме болбой эле, денесине кетпей эле кыйналып, кайра денеси күчү кетип алсырап калат. Ошого бардык эле окуучуларга айтат, 3 саат алдын тамактангыла депчи. Кандай тамактарды колдоносуңар? Эми бизде мисалга
камыр оокат көбүрөөк жебеш керек. Мисалга рис, котлет, ошого-ошогон суюк тамак, шорпо дегендей камырды көп жей берсе семирип кетет. Салмагыны түшүрөт, көп сегнайынан алдым. Ошого салмагын кармаш үчүн көп камыр оокат жебеш керек. Рис мисалга анча көтөрбөйт. Суюк тамак, суп, куриный суп дегендей. Ошо сиз айтып аткан продукциялар бардыгы эле мындай арзан эмес да? Бардыгы эле кымбат. Бу тренерлердин айлыгы дагы аз экенин билебиз. Мамлекет тарабынан ошол продуктуга жардам болобу мисалы? Жок, машыктыруучулардын айлыгы аз, бирок көбүнчө эле ата-энелерге рахмат. Ата-энелер карашып, өздөрү жардам беришип, кайсы жака болбосок барсак, кайсы жерде болбосо ата-энелер өздөрү жардам берип, мамлекеттен, конечно, аз, бирок Кудай буйруса болуп калат, насип кылса, сабыр түбү сарабытын деп коет го. Баткен областы турабыз, борбордон алыстабыз, бирок алга карабай быйыл өзүңүздөр билесиздер, аймактарда өнүктүрүү жылы, ошого карабай биз талыкпай эмгектенип, мисалга окуучуларыбыз насип кылса жакшылап республикада, мирде, Азияда жана Олимпиадага чыгарабыз деген ниеттебиз. Ошого талыкпай эмгектенип атабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр күбө болгондой, дал мына ушундай алыскы Баткен облусунан дагы ошо Кызылкая шаарынан дагы ушундай мыкты спортчулар Кыргызстандын желегин желбиреткен биздин мекендештер чыгып атканына күбө болдуңуздар. Андыктан кайсыл жерде болбойлу спорт менен машыгып өзүбүздүн өлкө үчүн патриоттук сезим менен кызмат кылсак болот экен. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча.